Misal biz ayıl жерlerге arık kazıp bersek, же болбосо элдерге суу тартып берсек, же болбосо элден кудук казып берсек, же сууну чыгарып туруп ошол жерде эмне вышкаларды коюп туруп, бир айылды суу менен камсыз кылып койсок, бул дагы садака жария да. Бул ошол айылга вакыф болуп калат экен дагы, соогу тынбай жетип тура берет. Мисалы ошол сууну бир жерге чыгарып берсеңиздер, ошол суудан адамдар ичет, тамак аш жасайт, кир жууйт, кир жууганда намаз окуйт. Ошол сиздин чыгарып берген сууга эгерде бирөө кийимин жууп намаз окуса, намазына дагы шериктеш боло бересиз да. Анткени ал эмне? Ошол кир кийимин намазды кылып тазалап жууп туруп намазын окуп атат. Тамак ошол сууга тамак иче турган болсо, тамак жасаса, тамагыны дагы сиз жасап бергендей сооп кое боло бересиз да. Карасаңыздар, бул вакыфтын кандай бир пайдасы бар да. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол жерден бакты сугарды дейлик. Бакты сугартып ошол бактан ne çimçikler paydalandı, çimçikler sayrandadı, uyaladı, bala çakalı oldu deyilik bayağı жерде, жұмыртқа basıp. Barına soğup sizdiki oladı bayağı жерде. Antkeni siz oşal suğunu çıkarıp berdiğinizde, vakıf kıldınız, oşal siz şerikleş, bolası oşal. Emi eleştiretip görmüdür, oşal жерден kartoşka saldı misalı, ekti biri, sizin çıkaran suğunuz menen. Kartoşkasını sattı misalı, Bişkekten sata turan bolsa, jol bolsa, kölden bir vakıf çıkargan bolsanız suğunu, ne Rusya'ga ketti, Kazakistan'a ketti. Ошолор жесе дагы соол сизге кете берет. Анткени сууну сиз чыгарып берет. Ошого себепчи болуп калдыңыз да.